Элдин баары билип калды, мына суунун аздыгына байланыштуу быйыл биз электр энергия менен камсыз кыла албайбыз. Бирок биз жылуулукту камсыз кыла алабызбы деген суроого бир жооп издеш керек да. Анткени эгерде биз көмүр менен камсыз кылбасак, анда электр энергия, электр система анда биздин вообще жабыр тартып кетет да, толугу менен. Электр системаны жок кылып коебуз. Ошондуктан мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан камсыз кылуу көмүр менен, анан кийин көмүрдүн баасын көзөмөлдөө. Мына ушул эки нерсени иштеш керек. Биз мына мониторинг жүргүздүк. Кече Нарын областы боюнча өкмөт айтты, Нарын областында 95%га биз көмүр менен камсыз кылдык. Нарын районуна Куланак айылынын өкмөтүнө жайгашкан аймактык ооруканада 2 тонна түшүрүптүр. Ар жылы ал жерге 10 тонна түшчү. Борбордук ооруканага 5 тонна эле түшүптүр, ал жерге ар дайым 30 тонна түшчү. Нарын областындагы Ат Башы районунда борборунда жайгашкан майыптардын бала бакчасы бар. Ошого 1 тоннага дагы түшкөн жок. Нарын областында Актала районунда Көкжар айыл өкмөтү жайгашкан Абдырахман атындагы орто мектебинде ар жылы 150 тонна түшчү, жагы чоң айыл. Мына бүгүнкү күндө 70 тонна эле түшүптүр. Мына мындай орто эсептен 40-45%га камсыз болуптур. Мына биз кече Токтогул районунун жергиликтүү кеңешинин депутаттары менен учураштык. Мына Асылбек Шайбыч дагы бар эле. Ошолор дагы айтышты, Токтогул районунда өкмөт тарабынан көмүр менен камсыз болуу эч кандай болгон жок жумуштар. Ошондуктан сиздер республика боюнча кайсы жерде канча көмүр түшүрүлдү и канча баадан так маалыматтарды бересиңер. Канча ооруканаларга түшүрүлдү, балдар бакчага, мектептерге канча берилди деп толугу менен маалымат берилиш керек. Анткени кыш оор болуп келе жатат. Эртең биздин жарандарыбыз ушул кыштан, сууктан жабыр тартып көз жумганга душар болуп калса, ошону ким жооп берет? Эгерде өкмөт мойнуна алды жоопкерчиликти, ар бир жарандын ден соолугун, өмүрүн ушул өкмөттүн жоопкерчилигинде. Рахмат.